Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков жумушчу сапары менен Нарын облусуна барды. Бул туурасында министрликтин маалымат кызматы билдирди. Алгач министр Нарын районуна караштуу Дөбөлүү айылында жайгашкан Казалы Абиров атындагы орто мектебине барган. Кырдаалга карата түзүлгөн шарттары менен таанышып, жаңы мектеп салына турган жер аянтын көрүп, курулушту тездетүү боюнча мүмкүнчүлүктөр караларын белгиледи. Жолугушууда министр мектеп жамаатына окуу процесске колдонуу үчүн 4 ноутбук, окуучуларга пайдалуу окуу жана адабий китептерди белекке тапшырды. Андан соң министр Нарын шаарындагы номер 87 кесиптик лицейине барды. Окуу процесси, окуучулардын сабакка катышуусу, окуу өндүрүштүк базасы, лаборатория, цех, окуучулардын тамактануусу менен жеринде таанышып, мугалимдер менен пикир алышты. Бишкек шаардык соту мурунку өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Амантур Жамгырчиевди камакта калтырды. Бул тууралуу 24 KG агенттигине анын жактоочусу Бактыбек Жумашев билдирди. Жактоочу 1 май райондук соту менен Бишкек шаардык сотунун чечимин мыйзамсыз деп эсептейт. Эске сала кетсек, мурунку өлкө башчынын тарапташтары Амантур Жамгырчиевге, Марат Шаменовго, Алга Кылычевге, Кыяс Смаиловго, президенттик аппараттын мурунку жетекчиси Фарид Ниязовго жана башкаларга массалык башаламандык, адам барымтага алуу беренелери боюнча айыптар тагылган. Түнкү клубтагы жоругу үчүн кармалган казак атыккан Крим чөйрөнүн өкүлү Эрнист Казаков 16 жаштагы кызды зордуктаган деп шектелүүдө. Бул тууралуу Ош шаардык милициясы билдирди. Кылмышка шектүү буга чейин 23 жаштагы жарандын денесине залал келтиргендиги боюнча кармалган. Жогорудагы фактыны иликтөө учурунда Ош шаарынын тургунунан дагы бир арыз келип түшкөн. Арыздануучу 16 жаштагы кызын казак ур-токмокко алып, Манасата Кичи районунда зордуктагандыгын айтууда. Милиция бул факты боюнча дагы кошумча териштирүү иштерин баштады. Крим чөйрөнүн өкүлүнөн жабыр тарткандар болсо Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция бөлүмүнө кайрылса болот. Бишкек шаардык соту транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевдин жаза мөөнөтүн кыскарткан өкүм чыгарды. Бул туурасында шаардык соттун маалымат кызматы билдирди. 1 май райондук соту 30-июлда Жусубалиевди $520,000 алууга макулдашкандыгы боюнча күнөөлүү деп таап, 14 жылга эркинен ажыраткан. Тендерди уткан компания кызматкерине 2 миллион сом айып пул салынып, сот залынан бошотулган. Андан кийин Жусубалиевдин жактоочусу шаардык сотко кайрылып, жарыяндар 9 октябрда аяктаган. Жусубалиевге карата 1 май райондук сотунун өкүмү өзгөрдү. Ал 1997 жылы чыккан кылмыш жаза кодексинин 1-пункту боюнча соттун өкүмү менен 12 жылга эркинен ажыратылды. Райондук соттун өкүмүнүн башка бөлүктөрү өзгөртүүсүз калды. Ош шаарында 55 жаштагы адам өз үйүндө асынып алды. Бул тууралуу Өздүк булактар турмуш басылмасына маалымдаган. 10 октябрь күнү кечки саат 6 чамасында тургун өз үйүндө асынып алган. Окуяны Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тастыктаган. Аталган адамдын туугандары маркумдун денесин кароодон өткөрүүдөн баш тарткан. Алар окуяны милицияга өздөрү кабарлаган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлагандай, маркум өзү жалгыз жашаган. Учурда ал эмне себептен улам өз өмүрүнө кол салгандыгы такталууда. Жетөгүз районунда таяк тартыш боюнча республикалык мелдеш өттү. Бул тууралуу башкы калыс Марат Раматов маалымдады. Анын айтымында мелдеш райондун Борбору Кызыл Суу айылында өткөрүлүп, ага өлкөнүн аймактарынан келген оюнчулар катышты. Жетөгүз райондук дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн инструктору Сагынбек Жумаев райондун аймагында спорттун бул түрүнө кызыккандар көп экендигин белгилейт. Ал эми башкы калыс Марат Раматов Польшада өтө турган мелдешке даярдык көрүп жаткандыгын жана республикалык мелдеш ийгиликтүү жыйынтыкталгандыгын айтты. Соңунда Таяк тартыш федерациясынын жетекчиси машыктыруучуларга сыйлыктарды тапшырды.